Саламатсызбы? Ысык-Көл облусунун Ак Суу районуна караштуу Чемпек айылынын Турдукожо Исаков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 9-классынын окуучусумун. Аты жөнүм Давлетова Гүлзана. Улуттук кыздар федерациясынын мүчөсүмүн. Ак Суу районунун эмгек жана социалдык бөлүмүнүн башкармамын. Үй-бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы болом. Балбаев Булан Усенбекович. Биз сизге азыр суроо берип кетким келди. Учурда кыздар зордук зомбулукка көп кабылышып жатышат. Анын себеби эмнеде жана аны кантип алдын алууга болот? Эми бул жаш-өспүрүмдөр кыздар тарабынан зордук зомбулукка кабылган себеби ошол көбүнчө ата-энелик милдеттерди жакшы аткарбагандыктан болуп атат. Көбүнчө ошол ата-энеси чет өлкөгө иштеп кеткен балдар бияктан кароосуз калып атат. Муну жалпы коомчулук, жалпы мамлекеттик органдар жалпысынан иш алып барып атабыз, бирок мамлекеттик органдарга кызматкерлер аз сандагы болгондуктан ошо биз коомчулуктан жардам сурайт элек. Ошо жалпы коомчулук ушу жоопкерчиликтүү болуп, ар бир өзүбүзгө кайдыгер болбой жакшы иштерди алып барсак бул ишке ашат деп ойлойм. Чоң рахмат. Кыздарды ала качууга сиздин оюңуз, көз карашыңыз? Мен ушул азыркы убакта кыздарды ала качуу деген бул кыргыздын салтына ошо каршымын. Негизи бул ала качуу болбойт. Анткени ала качып барып ошо көрбөгөн билбеген жерде жашоо куруш да кыйын. Ошондуктан көп үй бүлөлөр ажырашып кетип атышат азыр. Андан бирок ошол ала качууга негизи эле каршымын. Бул боюнча мыйзамдар бар. Эгерде ошондой ала качып жабыртаткандар болсо ички иштер бөлүмүнө кайрылып, бул да оор кылмыш. Ошо жоопко тартыш керек негизи аларды. Бул негизи туура эмес да, ала качуу. Мен каршымын буга. Чоң рахмат. Сизге рахмат.